Казакстандык окуучулар казак уламыштарына негизделген үстөл оюнун ойлоп табышты. Мифологиялык чыгармада дөө, жөөгүлүк, балбан, кыракы менен жаман бала сыяктуу казак жомокторунун каармандары чагылдырылган. Бардыгы жыгачтан оюлуп жасалган. Авторлор алгач изилдеп сурамжылоо жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында окуучулардын фантастика жанрына көбүрөөк кызыга турганы аныкталган. Ошондуктан атайын уламыш багыты тандалып алынганы айтылат. Долбоорду даярдоого окуучулар 1 жыл убакыт сарпташкан. Улуттук үлгүдө жасалган оюндун 2 түрү бар. Биринде 6, экинчисинде 8 каарман бар. Оюнмен айналысуу кезинде көптөгөн кедергилер де болду. Мисалы, Оюн менен алектенип жаткан кезде көптөгөн тоскоолдуктар да болду. Мисалы, биз оюнду иштеп чыгуу үчүн Canva деген программаны колдондук. Бирок анда төл сөздөр жок, казакча тамгалар жок. Ошондуктан биз бардык жазууларды өз колубуз менен жазып, атайын программа аркылуу компьютерге дизайнды киргиздик. арнайы бағдарлама аркылуу оны компьютерге дизайнга энгизген болатынбыз. Учурда окуучулар автордук укукка ээ жана оюн патенттелген. Семей окуучулары бул эмгегин алгач Абай облусуна, кийинчерээк Казакстандын бардык аймагына жайылтууну көздөшүүдө. Авторлук алгандан кийин барып Автордук укук алгандан кийин сайттарга маалымат тарата баштадык. Ошондон бери суроо талап өсүүдө. Башкача айтканда, оюнду кайдан сатып алсак болот, каякта сатылат деген суроолор бар. Эми биздин келечектеги максатыбыз оюнду рынокко алып чыгып, өнүктүрүү жана жакшыртуу. чыгарып, дамытуу, жетилдирүү